Рахмат, Сүйін Абдуллаевич, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана бүгүнкү жыйынга катышуучулар. Искендер Эсенгелдиевич, мына өзүңүз байкагандай буга чейин биз эки маселени карадык. Экинчи окууданчы, биринчи окууда биз көп суроолорду беребиз да. Эмне үчүн дегенде, биринчиден тактап алайлы деп, ошого карата сиздердин позицияңыздарды, өзүбүздүн позиция, анан мыйзамдын шайкештигин карап чыгабыз да. Ошого карата өзүбүздүн сунуштарды беребиз. Ошон үчүн могу жерде көп суроо талаптар бар да. Могу эле баягы сиздер мыйзамдын долбоорлорун пакет менен алып келипсиздер. Бул жакшы. Эми бир нече мыйзамдарга өзгөртүү түзөтүүлөр кирип атат. Анан кийин баягы эле могу жабыркаган кыргыз тили да. Мына сиздерден өттү, министрликтерден өттү, кабинден өттү, андан аппараттан, Минюсттан өттү, ушунун бардыгычы адилеттик министр. Дагы эле шайкеш келбеген жерлери толтура да. Могу жерде мисалы же кыргызча эмес, же орусча эмес жанагылары бар да. Колдонулган датадан тартып деп, мисалы эми дата деген кыргызчасы бар да, күндөн дегендер бар. Ошого окшогон жанагылар толгон токой да могу мыйзамыңыздардачы. Эми мен буга токтолгум деле келбейт да. Буну биз өзүбүздүн сунуштарды беребиз. Шайкештиги боюнча, лингвистикалык жанагы экспертизалар боюнча. Бирок могу жерде мыйзам боюнча сурай турган болсок, сиздер могу жерде өкмөт киргизип атасыздар да. Мына жерде 97-чи беренегечи граждандык кодекс депчи. Биз эми бардык эле өзгөртүү, ушуну деле граждандык эмес, жарандык кодекс деп туруп башынан өзгөртүп кирсеңиздер жакшы болмок экен да. Туурабы? Эми бул жагы же баягы эле кыргызча эмес, же болбосо орусча эмес да. Эми ушунча өзгөртүүлөрдү бир нече беренелерин алып келип атасыздар. Ушуну эле өзгөртүп, ушул эле граждандык кодекстин ичиндеги жанагы дагы эле калып калып атат жанагы кабмин депчи. Жок да ушулчу. Кабинет министров деген сөздөр. Өкмөт болуп жүрөт да. Ошолор менен толук алып келсеңиздер, бир-эки беренесине жанагы кылсаң, мыйзам иштемектер. Дагы карап чыгалы. Карап чыгыш керек бул жердечи. Анан кийин азыркы күндө мисалы 97-чи берене боюнча берейин дедим эле да, могу жерде юридикалык жакты жоюу жөнүндө чечим кабыл алынган жактын милдеттери депчи. Бул жерде сиздер азыркы күндө аябай татал да. Бир компанияны ачыш оңой, жабыш кыйын. Могу жерден сиздер 4-чү пунктуна киргизип атасыздар да, 3-чү жактардын алдында милдеттемелерди жок болгон учурда гана кабыл алышы мүмкүн. 3-чү жактарды ким тастыктайт? 3-чү жакты өз негизи жарыя болуш керек. Өзү азыркы маалда республикалык маалымат жана СМИлерде көрсөтүлүш керек. Анан кийин ошо убакыт берилет. Эгерде эч ким мындай арыз менен кайрылбаса, ушундай бизге карызы бар, же болбосо биздин өкмөттүн ортобузда мындай суроо бар, ушул жабылышы боюнча деп эч ким кайрылбаса, ошондо по умолчанию эле эч ким жок деген белгиси болуп калат да. Ушул эле жерде сиздер киргизип атасыздар да, Кыргыз Республикасынын салык кызматы органдарын жана социалдык фондунун органдарынын арыздары боюнча юридикалык жактарды жоюу балансын түзүү жана бекитүү талап кылынбайт деп. Ошондо эмне болду? Бир жактан эле жаап кое бересиңерби? Азыркы маалда салык кызматынын төрагасынын орун басары жооп берсе уруксат. Уруксатпы. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Умтулов Нурлан, салык кызматынын төрагасынын орун басары. Бул жанагы юридикалык жактар каттоо боюнча мыйзамда көрүлгөндө, жана нормасы бар да. Бир жылдын ичинде отчет тапшырбаса салык кызматына, анда деген салык кызматы сот аркылуу аны деген ошо жанагы ликвидацияга берет да, ошо юридикалык жакты. Анан азыр деген ушундай судебный практика болуп калды. Мисал айтканда, биз сотко кайрылганда, соттор жанагы жогорку соттун пленумунун токтому бар да, ошол жакта ликвидационный баланс керек деп ошондой чечим чыгарганда, бирок деген ал бир жылдан бери табылбай жүрөт да. Ал ликвидационный баланс эмес, отчетторду тапшырбай жүрөт да. Анан ошо сот менен, жогорку сот менен кеңешип, ошо жанагы ушундай өзгөрүүнү киргизип атабыз да. Судебный практиканы ошо жөнгө салган. Мейли, мен бул жерде түшүнүктүү ал жеричи. Бирок бир моментте, если мисалы ээси ишкерлүүлүктү албай, мисалы бизде 2 жыл болду, жана коронавирус, андан мындай дейм сапаттар болду. Ошонун негизинде көбү ишмердүүлүктү алып бара албай калды, ооруп калып өзү убагында тапшыра албай калды. Ээсичи ошол эле компанияга, например, условный начисление деп коет да, билесиңер да. Условный начисление менен активтер
кирип калса эмне болот? Мисалы ошол эле оборудование, изделие, техника кирип калган болсо балансында турат. Жок, салык кызматы мындай тастыктайт да. Маалыматтар бар. Чет өлкөдөн, үчүнчү өлкөдөнбү же ээп тараптанбы кандай импортталган боюнча ал маалыматтар бар болуп, эгерде ошондой жүгүртүү болгон болсо, мисалы основной средство катары же болбосо товар катары, андайларды булар жабышпайт. Такыр эле мындай эчтеке движениясы жок, анан ачылган мекемелер абдан көп. Ошолор жапканга Рашид Тазбаевич, мен да түшүндүрүп коеюн мындай маселе. Бул сотко берүүнүн астында бул процедуралар бар да. Мисалы анда карызы бар болуп калса, анда биз сотко бере албайбыз, аны деген өнүктүрүш керек. Же болбосо активдери бар болсо, анда башка процедуралар болот да. Бул деген жанагы карызы жок, активи жок, эчтекеси жокму, жөн эле бир жылда отчет эле тапшырбай жүрсө, ошондо гана биз сотко берип, соттон ошо жана принудительный ликвидация кыла алабыз да. Бул жерде так жазылып атыр да, эмне ушуларды силер башка жоо менен киргизесиңерби же кандай болот? Муну сотко берилет. Бул деген өзүнчө тиги башка мыйзамда каралган, жанагы юридикалык жакты каттоо, мамлекеттик каттоо боюнча ошо мыйзамда көрүлгөн да.